Кутмантаныңыздар менен ЛТР телеканалында Кутмантан көрсөтүүсү өз ишин улантат. Бүгүн бизде конокто маданияттын мыкты кызматкери, ырчы, комузчу, дастанчы Нурзат Айдаркулова келип отурат. Ооба, урматтуу телекөрүүчүлөр, кимде-ким катарыбызга жаңыдан кошулуп жаткан болсо, дагы бир ирет Кутмантаңыңыздар менен дейли дагы биздин таңкы студиябызга бүпшүңдөгөн мүнүшкөр шум карына жем берет, ошондой эле бир мисал ырыма комуз дем берет деп колуна комузун кармап бизге таң эрте мейманыбыз келип отурат. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Кандай келип алдыңыз? Жакшы келип алдыңызбы? Албетте. Таңкы маанайыңыз кандай? Албетте, сон светофорлор аябай кызыл болуп жатып турду. Шашып келдим. Албетте. Негизи шашканда светофордун баары кызыл күйүп калат го. Бул жака шашпай атайын кечип бара десең, тескерисинче жолдун баары ачылып калат да. Туура айтасыз. Биздин алгачкы сурообуз азыркы ошол карантинге карап жатканда ушул сиздин чыгармачылык тарапта кандай жаңылыктар Ооба, деги эле ушул чыгармачылык жаатында кандай жаңылыктарыңыз болуп жатат? Карантинде кандай иштедиңиздер? Кыйынчылыктар кандай болду? Кандай десем, ошол карантин бир аз тоскоолдуктарды жаратты десем болот. Мен чыгармачылыкта баягы, бирок үйдө кантсе дагы баягы иштей берет кезиңде баягы чыгармачыл адамчы, анан баягы үйдө олтурганда элдер баягы паникага түшкөнү сезилип атты да, байкалып, анан ырчылар биз отура албайт экенбиз да. Мен өзүмдү ошол бир жумада өзүм менен өзүм болуп, мен деле паникага түшкөндөй болдум, анан кайра элдин көңүлүн көтөрүп, жок дегенде ырым менен мондай элдин көңүлүн кичине болсо да буруп турайын деп туруп, анан өзүм ырларымды ырдап видеого тарттырып, анан Facebookка жүктөп тынбай ошондой массалык маалыматтарга болсо дагы ушинтип кетирип турдум. Абдан жакшы болуптур. Баягы ошондой кырдаал болсо дагы чындыгында үйдө жатпастан өзүңдү абдан күнөөлүү да сезет экенсиң. Мен эчтеке кылбай, колумдан эчтеке келбейт. Мен элге жардам бере албаймынбы депчи. Бирок анткен күндө дагы сиз бизге бүгүн куру кол келбепсиз. Чындыгында мына ушул жакшы жаңылык менен келип отурасыз десем дагы жаңылышпайм. Мына биз билгендей эле жаңы клиптин дагы бет ачары болуп отурат, Ооба. Ошол жөнүндө айтып өтсөңүз, качан тарттууга жетиштиңиз? Бул ошол карантинге чейин бүтө турган чыгарма болчу. Бул биздин ошол азыр Алтай Алатоо деп биз 6 айлык эжекем Ирина Кензина менен дуэт түзүп жүрөбүз. Ошондой эле бизге сөз жагынан дайыма автор болуп, ошол Сулайман Рыспаев деген акын окумуштуу агай жардам берип жүрөт, профессор. Анан ошол агайдын биздин ошол 3 жылдыктын бир мөмөсү, жемиши десем болот. Себеби биз ушул чыгармачылыкта 2 жыл болуп калды, 2 жылдын жүзү болуп калды, чогуу иштешип. Биз ага чейин эле Ирина эжекебиз 1 жылдай чыгармачылыкта изденип, алтайча ырларды мен үйрөнүп, алтайча ырларды анан биз которуп бер деп Сулайман Рыспаев агайга барып калдык. Анан агай бизге ошол ырларыбызды которуп берди, жакшы алтайча ырларды ошол которуп, анан биз ошол агай менен сүйлөшүп, чыгармачылыкта байланышат эле, анан агайдан жакшы бир идея чыкты. Келгиле кыздар, ошол силер жакшы Алтай Алатоо деп жакшы эме баштапсыңар. Кудай колдосун силерди, мен колуман келишинче силерге текст жагынан жардам берем деди. Биз чындап агайга биз тексттен абдан акса атканбыз. Ирина Кензина деген 6 айлык эжеке бул композитор эже, оонду аябай жакшы чыгарат. Анан бизге кыргызчалап ырлар да аябай таасирдүү. Ошол Алтай жергесинде бир 500дөн ашык оондор бар экен. Ал жерде бардык ырлары хит экен да, мындайча айтканда. Баракелде, Нурзат эже, сөзүңүзгө аралжы. Ушул жерде Алтай туурасында, Алтай жергеси жөнүндө сөз кылып калдык. Алтайча бир шиңгил таштап бере аласызбы ушул жерден? Бир куплет болсо дагы, бир-эки сүйлөп. Макул, мен ошол Алтай жергесине биринчи жолу барганда, ошол Алтайдын гимни экен. Ал деле болсо сөзү оны Ирина Кензина экен, Хан Алтай деген чыгармасын ырдап бардым. Элоин деген фестивалда. Анан мен ырдаганда элдин баары буну билет экен да, баардык мен менен кошулуп ырдады. Бир башкача бир мага толкундоо болду да. Мейли ошол ырдан бир куплет болсо да ырдап берейин, комузу жок эле. Бир куплет. Тайга тууларлуу, куттук сууларлуу Алтай, жүрген бизтерге эне болгон кабай. Түңдеп көргөндө ончо жерлерден жаражай, жебрентик жылуу эзиндерди
тайга туга сыйлагай. Айдын күнүң алдында алаканча жерим бар, ак бырханың темдектүү аста болсо жонум бар. Чактар өдүп чачылбаган, чөмө жокта бол телис, жаштан ала жай алган, жалакай ару күнүс. Буну мен эстрадный жаздырып ырдагам. Баракелде. Азыр силерге. Кечте түшүндүңүзбү? Күнүн алдында деп бизге окшойло айтып Албетте. Тили чындыгында жакын болот экен э бизге. Сиз ушу Алтайга барып келдиңиз, ушу Алтайга кандай максатта барып келдиңиз? Бул чыгармачылык тарап жактан алмашуу же Тажрыйба алмашуу же кандайдыр бир көр тирликтин айынан каражат табуу максатындабы, кандайдыр бир максатта барып келдиңиз, ошол жөнүндө кененирээк маек курсак. Жакшы суроо болду. Бул Алтай жергесине бул Кудайдан насип кылып ошол жака барып калганыма абдан кубанам. Барганда эле ошол бир жакшы сезимдер болду. Мен ата бабалардын жерине келгендей. Биз чындыгында ал жакта Ирина Гензин эжеке экөөбүз президентский грантты утуп алып, анан Алтай менен Кыргыздын ортосундагы бир көчмөн элдин издерин издеп деген бир диск чыгардык экөөбүзчү. Чыгарып, ал жерде мен кыргызча, бул жакта мен ырдап жүргөн репертуарларыман кыргыз көчү, Каныкейдин кошогу, анан Ирина эжекөөбүздүн бир жакшы дуэттерибиз бар эле, неме Кыргыз Алтай бир тууганбыз, бир жүрөктөй согобуз дайым бирге, сапарга апа жөнөйүн деген биздин чыгармаларыбыз ошол дискке кошулуп, ошонун биз кайра презентациясы болуп, кайра отчет бериш керек болуп, анан биз ошо Алтай жергесинде 20 чакты жерге концерт берип, ошол Алтай туугандарыбызга биз отчет бердик мындайча айтканда. Экинчи жагынан албетте силер айтып атасыздар, тажрыйба алмашып сөзсүз, тажрыйба биз алмаштык. Албетте мен өзүмө көптөгөн бир опыттарды алдым десем болот да. Баракелде, дагы да болсо чыгармачылык эригүү каалайлы. Анан мына ушул жаңы бет ачар клибиңиз жөнүндө кыскача айтып өтсөңүз, мына дал ушул сиздин клибиңиз биздин бүгүнкү күндө азыркы тапта эфирибизде турган чагы, жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы сөзүбүз куру болбош үчүн назарына коелу деп турабыз. Кыскача айтып өтсөңүз, кай жерден тартылды, канча убакыт талап кылынды? Бул клипти кыялдануу сөзүн Сулайман Рыспаев, обоносу Ирина Гензин эжекен, биздин ошо 3 илтиктин бир мөмөсү десек болот. Бул чыгарманы ушул касиеттүү Ысык көлдөн баштап тарттык. Ошо көлүбүздүн бир алкышы менен, ошо деми менен баштайлы деп. Анан 1 жылдын жүзү болду, ошо карантиндагы бир аз тоскоолдук жаратты. Бирок Кудай буйрса клип абдан сонун чыкты. Сөзүн жазган ошо Сулайман агай дедим, аранжировкасын жазган Эркин Мээрканов болду. Анан клипти ушул Арсен Меңдибаев деп ошол командасы менен жигиттер менен абдан сонун кылып мыкты тартып берди. Ошол азыр бардык каналдарга таркатып, бардык каналдардан жайылып жаткан кези. Элдердин назарына салып жаткан кезиңиздер э? Албетте. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде чакан жарнамалык тыныгуу бар экен. Андан соң дал ушул эжекебиздин жаңы клибинин бет ачарына күбө болуп, андан соң маегибизди улантабыз. Всё, чечтим. Өзүм эле YouTube видеолору эң ылайыксыз учурда токтоп калат. Ылдамдык сизди канааттандырбай жатабы? Биз интернет ылдамдыгын жогорулаттык. Видеолорду күчтүү интернет менен көрүңүз. Үй бүлөңүз менен үзгүлтүксүз баарлашыңыз. Билайндын жогорку ылдамдыктагы 4G интернетин колдонуңуз. Чачыңды сенин колуң менен тарап
Ай ойлой берем сени гана ойлордон саналардан жүрөк канап сен мага керек болсоң өзүм айтам мен сага керек болсоң жаным курма сен болуп өзүмдү өзүм сүйүп тыңшап сен болуп өзүмдү өзүм ээрчип журган мен бүгүн алапайым таппай турам жүрөгүмдө жаш сыгып бурчак сен мага керек болсоң өзүм айтам мен сага керек болсоң жаным курма сен болуп өзүмдү өзүм тосуп алам сен болуп өзүм өзүм кучак жаям сен болуп сагынчымды өзүм айтып көчөлүп кол кармашып бирге барам сен мага керек болсоң өзүм айтам мен сага керек болсоң жаным курма мен сага керек болсоң мен сага керек болсоң мен сага Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сапарыбызды алдыны көздөй улайбыз. Мына биздин чыгармачыл жаатында эмгектенип жүргөн эжекебиз менен маегибизди дагы да болсо алдыны көздөй улайлы. Мына калың элдин катмарына мына жаңы клибиңиздин бет ачары дагы биздин назарына телеканалдан Кутмантаңдан ошо эфирден бүгүн кетти жана ошондой клип чындыгы эже абдан мыкты болуптур. Ушул жана ушул клип 1 жылдык убакытты алган экен. Көрсөтө десеңиз 3 мүнөттүк клип ушунчалык эмгекти, убакытты талап кылат. Ал эми ушул биз болсо сиздин үй бүлөңүз чыгармачыл адамдардан экенин билебиз жана ошондой эле сиздин бир тууганыңыз Иззат Айдаркулова да ушул төкмө акын экен да. Аны ошондой эле ушул негизи чыгармачыл адамдар жолукканда сиздер эмне туурасында кеп каласыздар, кантип ушул сагынычыңыздарды жазып көбүнчө бизге кызык болуш керек экен да. Ооба, чыгармачыл инсандардын сырдашуусу бир кандайдыр бир бөлөкчө түрдө болобу, ошол жөнүндө кеп салып өтсөңүз. Жакшы суроо болду. Бул бир туугандарым бардыгы эле чыгармачыл. Албетте бардыгы мындай десем эми биз ошол чоң сахнага өнөр сересине бир жан дүйнөбүздү берип көбүрөөк аралашкан ошол Иззат экөөбүз болуп калдык. Иззат ошол төкмөлүк жолунда Элмирбек айдын жолун улап баратат. Анан мен колуман келишинче ошол өзүмдүн
Кудайдан кандай талант берилсе ошону эме кылып жүрөм. Анан бир туугандар биз сырдашканда, мисалы Изат экөөбүздүн сырдашканыбызга кызыксаңар, биздин баягы жан дүйнөбүз дагы эле ошол бир чыгармачылыкты жакшы көргөн үчүн, бир өнөрдү жакшы көргөн үчүн көбүнчө чыгармачылык боюнча бир изденип, момундай ырда менин үнүмө кандай отурат экен деп бири-бирибизге кеп кеңешибизди берип, анан кийин баягы бир туугандыктагы өзүбүздүн да бир катталган сырларыбызды бир кадырышкадай деп өтө эле жакын бир достой экенсиңер деп биз барган жерде деле мисалы жакшылыктарга барабызбы же бир концерттерде болобузбу, башка ырчылар менен деле ишибиз жок, экөөбүз эле бир туугандай момунтип эле сүйлөшө беребиз да, анан кийин силер бир туугандай эмей эле бир подружкадай достордой экенсиңер деп таң калгандар болот да. Ушундай абдан жакынбыз. Албетте бир тууган деген негизи эле бул жашоодо орду чоң эмеспи, баягы кайберең жүргөн бел болсо, жааса жамгыр сел болсо, ынтымактуу бир тууган ушундай бир бийиктиктерде, жакшылыктарда бирине бири дем болсо дейт эмеспи. Баягы бири-бириңиздерге дем күч берип турарын дагы айтып өттү окшойт биздин. Албетте, сиз ошол чыгармачыл үй-бүлөдөн жана ошол бир тууган менен ошол көбүнчө чыгармачыл туурасында көбүнчө маек кылам дейсиз да. Ал эми ушу биздин конок болуп бизге комозуңуз менен да келипсиз, куру келбей, ошо бир комозуңуз менен бир жандуу бир ырдап берип койсоңуз бизге, жандуу үн менен. Телегөрчүлөрүбүз деле күтүп калса керек, келиңиз эми комузду бүйүрүсүнө келтирип. Макул, эртең менен. Кайсы чыгарманы аткарып берейин деп турасыз? Эртең менен бир жаңы ойгонгондорго кулагына бир жумшагыраак ырлардан ырдап берели, бир Коштошу деген чыгарманы ырдап берейин. Ушул Түгөлбай Казаков атабыздын репертуарынан, ошонун ырларынан. Kayda gidip kayda 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 baram Bağıtı kaldı sanıp Karıp sapar karıp sapar Darçıday basıp ötkün Arang arang Süyünün ok jalınday Jolun tatal Jolun tatal Buyrulbas çörülgögö Ayıp günü Jön gana ömür jolu Al bir eski Sagale joluksa ken Mendey biri Bolboso menden jakşı Menden estü Menden sulu Az-azdan kön göndürsün Kön göndürsün taqdırıma Turmuştun tartibi var Burulalgız, burulalgız Men göndüm akırındap Bardığına Türülük bir jol eken Kaytalanğız, kaytalanğız Buyrulbas çörülgögö Ayıp
менден жакшы, менден эстүн, менден сулуу. Чоң рахмат. Кандай гана сөздөр, кандай гана ырлар. Ооба, сизге айтат элек күйөрмандык кылууга биз жарайбыз, ташкындаган талантыңыз баалайбыз. Чын жүрөктөн бул өмүрдө биз сизге узун өмүр, чын ден соолук каалайбыз деп. Рахмат, бар Ден болуңуз. соолукта болуңуз, бар болуңуз, аман болуңуз. Талантыңыз дагы да болсо ташкындай берсин дейли. Баягы кесиптешпиз чындыгында эжекебиз менен коштошпой дагы бир топко чейин кененирээк маек куралы дедик элек, бирок негедир эжебиз дагы коштошуп ырнырдады. Бирок тилекке каршы ушундай бизде убакыт чектелүү экен, ушу убакыттын да билинбей өтүп кетишин мен чын айтсам байкай алмат экен. Сиз менен ушунчалык маек куруп абдан кызыктуу экен. Ооба. Баягы чындыгында сиз менен дагы да болсо чыгармачылык тууралуу кененирээк маек куруп, жалпы телекөрүүчүлөрүбүздүн жан дүйнөсүн эргитип бир үнүңүздү тартуулаганды биз каалап турабыз, бирок убакыт деген чектелүү экен. Дал ушул эфир соңунда сизге эркин микрофон берели. Рахмат, сиздердин ушул ЛТР каналынын жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдирем. Сиздердин дагы ушул эң алдыңкы каналдардан болуңуздар. Иштериңиздерге ийгилик болсун. Бар болуңуздар. Чоң рахмат. Айтканыңыз келсин, баягы чыгармачылыкта албан ийгиликтер жарала берсин, дагы да болсо өзүңүздүн изиңизди жолдогон, жолуңузду жолдогон шакирттерди тарбиялап, дагы кыргыздын атын алайга, даңкын далайга, урумга, кырымга ушул өнөрүңүз менен жеткизе бериңиз. Албетте. Бар болуңуз эжеке. Биз болсо урматтуу телекөрүүчүлөр, сапарыбызды алдыны көздөй улайбыз, жагымдуу чыгарма сиздер үчүн болсун.